Кыргыздар жазгы күн менен түн теңелген учурду улуу күн деп атап, чоң жыйын өткөрүп келишкен. Бул майрамды кыргыздар эгемендүүлүк алгандан бери эле Норуз деп атап калдык. Ага чейин көбүнесе улустун улуу күнү деген аталышы элге жайылган болчу. Мунун өз мааниси бар, анткени кыргыз үчүн күн менен түн теңелген бул жазгы убак жаңы жыл эмес, башка маңызды туюнткан. Норуз чыгыш элдери үчүн орду чоң майрамдардын бири. Перс эли Норуз деген аталыш менен белгилеп келген. Кыргыздар да бул майрамды майрамдашкан, бирок биздин ата-бабалар башка улуттардан айырмаланып, бир аз башка өңүттө өткөрүшкөн. Байыркы кыргыздар жазгы күн менен түндүн теңелишине өзгөчө көңүл бурушкан. Караңгылык кыскарып, күн узарат, демек жамандыкты жакшылык жеңет деген мааниде ушул күнү улуттук улуу жыйын өткөрүшкөн. Анда чечилбей келе жаткан талаш маселелер, таарынычтар айтылып, узарган күндө жакшылыгы мол болсун, жамандыгы кыскарсын деген тилек менен чечимдерди кабыл алышкан. Кыргыздар үчүн азыркы 21-нен 22 мартка караган календарлык күн ушундай болгон. Ал эми перс элдери Норуз деп белгилеп калганын себеби ошол замандарда Жамшут деген бир падыша шайланып, ал такка отурган күнү чоң майрам уюштурулуп, жыл сайын аны өткөрүү салтка айланган. Бул тууралуу Шахнаме китебинде айтылган. Ислам бизде Ханафи мазхабы формасы тарагандыктан, биздин көчмөн калкыбыз бул исламдын эң толеранттуу мазхабы бутагы болгондуктан ушул динге өтүшкөн. Мында жергиликтүү каада салт исламга каршы келбесе, анда аларды кабыл алып, төгүндөгү чыгарбай тургандыгы айтылат. Ошондуктан бизде жыл сайын Норуз майрамы белгиленет. Көбүнчө бул биздин майрам эмес, диний майрам эмес деп кыйкыра беришет. Ал тургай майрамдабагыла деп да үгүттөшөт. Норуз майрамы болсо илгертеден бери эле белгиленип келген жана биздин Ханафи мазхабын мусулмандарга буга эч кандай тыюу салбастан өздөрү дагы майрамдаган. Кыргыз элинде Норуз бул элдик майрам. Ислам укугунда Норузду тосуу боюнча 3 көз караш бар. Биринчиси, Норузда зороастризмден калган адаттарды аткарып, оттон секирип дуа кылган. Экинчи көз караш боюнча бул падыша берген өкүм. Азыркы учурда Норузду мамлекеттик деңгээлде тосуп жатабыз. Мында зыяндуу эч нерсе жок. Себеби аны жаз майрамы катары эсептейбиз. Ал эми үчүнчүсү, дыйкандар жаз келгенин, күн менен түндүн теңелгенин белгилейт. Ушул жылы аманчылык болсо экен, түшүм мол болсо экен деген ниетте Кудайдан сурап, Норузду майрамдаса да болот.